Кыргызстандын ичиндеги офицерлерди, прапорщиктерди, жана сержанттарды, жана ошондой эле жоокерлерди куттуктайм. Аларга кааларым узун өмүр, чын ден соолук жана алыскы Аксы районундагы Кербен шаарындагы апама салам жолдойм. Майрамы менен бардык жолдош офицерлерди, прапорщиктерди, сержанттарды бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Саламымды алыста нарындагы өзүм ата-энеме, чоң атама жана бир туугандарыма салам жолдойм. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен жалпы аскер кызматкерлерин жана өзүмдүн күн түнү болгон, өзүм менен чогуу күн түнү болгон акыл кеңештерин айткан командирлериме ысык саламымды жолдоп жана майрам менен куттуктайм. Жана ошондой эле өзүмдүн ата-энеме, бир туугандарыма ысык саламымды жолдойм. Жалпы кыргыз элимди 23 февраль ыйык ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Ош шаарына карашы Жапалак айылына ысык салам жолдойм. Жана ата-энеме салам жолдойм. 23 февраль мекенди коргоо күнү менен 10-26 аскер бөлүмүнүн өздүк курамын, жолдош офицерлер, прапорщиктер жана сержанттарды, ошондой эле катардагы жоокерлерди куттуктап кетем. Алардын иштерине ийгилик, ден соолук каалайт элем. Кыргыз элим жана мекенди коргоочулар, сиздерди бүгүнкү 23 февраль мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук жана өлкөбүздө эч качан согуш болбой, тынчтык гана болсун. 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен мекен сакчыларын куттуктайм. Учурдан пайдаланып, ата-энеме, туугандарыма ысык салам жолдойм. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех военнослужащих и ветеранов Кыргызской Республики, а также своего отца, гвардейца-капитана Абаева Султана Абдрасуловича, сестру медицинской службы Абдрасулу Марим Султановну. А также хочу передать привет всем своим друзьям и всем кыргызстанцам. Желаю вам долгого счастья, здоровья и мирного, спокойного времени над головой. Февраль ата мекен коргоо күнү менен мекен сакчыларды, офицерлерди, прапорщиктерди, сержанттарды жана жоокерлерди куттуктайм. Ысык салам билдирем, ден соолук каалайм, узун өмүр жана үйдөгүлөргө салам. Бул 126 аскер бөлүмүнө кызмат өтөмүн себеби бирден бир Кыргыз Республикасынын желегин, туусун кайтаруу максатым болгон. Бул Кыргыз Республикасынын желегин кайтаруу бул 126 аскер бөлүмүнүн ар бир эле жоокердин каалоосу деп эсептейм. Жана бул ушул учурдан пайдаланып 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен бардык кыргыз мамлекетибиздин, элибиздин мекен коргоочуларын майрамы менен куттуктайм. Сиздерге ыраазычылык, тазим, сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, бакыт каалайбыз.